Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн апталык аскердик жаңылыктары. Сиздер менен мен Элиза Арапбаева. Саламатсыздарбы? Жыл сайын июль айынын 1-жекшемби күнүн медицина кызматкерлери өздөрүнүн кесиптик майрамы катары белгилеп келишет. Бул күн Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 1993 жылы 8-июндагы токтомунун негизинде медицина кызматкерлеринин күнү деп белгиленген. Интернет булактарындагы маалыматтарга ылайык, медицина кызматы Кыргызстанда биринчилерден болуп 1863 жылы Пишпек, Ош, Каракол шаарларында Россия хандыгына кошулган учурда хандыктын аскеринде фельдшердик пункт ачылат. Ушул учурдан тартып Кыргыз элинде медициналык кызматтар аткарылып келет. Бүгүнкү күндө медицина тармагы кеңири тарап, жерлерде жүздөгөн ооруканалар, пункттар, үй бүлөлүк дарыгерлер ачылып, калкыбыздын ден соолугун чыңдоодо өздөрүнүн салымдарын кошуп келишет. Мына ушул кесиптик майрамга карата бүгүнкү көрсөтүүбүздө өмүр сакчысына айланган аскер ак халат жандары жөнүндө баяндап бермекчибиз. Бул майрам күнгө карата 34-594 аскердик бөлүгүнүн кызматкерлери да мыкты аткарган кызматтары үчүн Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн генералдык штабы тарабынан татыктуулар, сыйлыктарга, баалуу белектерге ээ болушат. Түштүк аймагында жалгыз гана аскердик госпиталы бар экени баарыбызга белгилүү. Алгач мына ушул тууралуу айта кетсек, бул аскердик бөлүк 1977 жылы 21 февраль күнү түзүлүп, андан соң Кыргыз Республикасы эгемендүү болгондо Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн карамагына өткөрүлөт. Мына ушул убакыттан тарта Түштүк аймагындагы аскер кызматкерлеринин дени сак экендигин текшерүү, аларды медициналык текшерүүдөн өткөрүү, ошондой эле аскер кызматкерлерин, алардын үй бүлө мүчөлөрүн, запастагы аскер кызматкерлерин жана жоокерлерди кабыл алуу, аларды дарылоо мына ушул аскердик госпиталында акысыз жүргүзүлөт. Аскердик госпиталы талаптарга ылайык хирургия, терапия, диагностика, жугуштуу оорулар жана башка ушул сыяктуу бөлүмдөрдөн туруп, тиш дарылоо, рентген, УЗИ, физ кабинеттерде каралган. Андан сырткары атайын башкаруу администрациясы жана автомобилдик бөлүмдөрү, тамак аш менен камсыз кылуу кызматтары да каралган. Аскер госпиталынын башчысы полковник Арсланбек Курбанкуловдун айтымында, акыркы жылдар аралыгында аскер госпиталындагы заманбап каражаттар жана дары-дармектер менен камсыздоолор үзгүлтүксүз жүргүзүлүп, жылдан жылга алдыга жылуу иш-чаралары аткарылып жатат. Госпитал 1977 жылы 21 февральда ал убакта бая союз болчу, ошол убакта түзүлгөн. Ал эми Кыргызстан өзүнүн эгемендүүлүк алгандан кийин уже 92 жылдан баштап уже биздин Кыргызстандын куралдуу күчтөрүндө госпитал. Биздин негизги госпиталдын негизги пландардын бирден бири бул баягы аскер кызматкерлерине, ал үй бүлө мүчөлөрүнө жана аскер пенсионерлерине ар тараптуу бүгүнкү заманбап, бүгүнкү биздин заманга шайкеш келген баягы диагностикалык аппараттарды коюп и лечение кылуу. Камсыз кылуу жагына кайрылып келсек, аскер госпиталында бул жагы өтө жакшы жолго коюлган. Бизде дары-дармек боюнча эч кандай жетишпеген нерселер жок. Ошондой эле диагностика жагына кайрылсак дагы госпиталда баардык диагностикалык шарттар, диагностиканы баягы диагноз коюучу аппаратуралар, шарттар бар. Ал эми дарылоо аскер госпиталынын дарыгерлери тарабынан жүргүзүлүп, адистер жогорку билимдүү жана тажрыйбалуу адистер кызматка алынган. Негизинен өзүм айтсам, жана 84-жылы институтты бүтүп келдим. Андан кийин областной стомат поликлиникада иштедим. Андан кийин бул жака келип 2000 жылдан бери ушул жерде иштеп атам. Эми бул бизге келген оорулардын, бейтаптардын, айрыкча бул солдаттардын көбүнчө кариес зубов, тиштин кут жеши боюнча, анан кийин көбүнчө стоматит, гингивит ушулга окшогон оорулар келишет. Мед обеспечение боюнча Кудайга шүгүр аябай жакшы болуп калды. Почти биз эч кимден эч нерсе албайбыз. Бизге ушул
бардығын даярдап берет, алып беришет. Азыр запасыбыз менен бардык дары-дармектерибиз, планировочный материалдарыбыз, инструменттерибиз бардыгы жакшы. Бул адистердин алды 30 жыл кызмат аткарышса, жаш адистер атайын чет мамлекеттин медициналык окуу жайларын аяктап, жаңы каражаттар менен иштөөнү жогорку деңгээлде өздөштүрүшкөн. Түштүк региону боюнча жападан жалгыз госпиталь. Түштүк региону боюнча бардык аскер кызматкерлердин, алардын үй бүлө мүчөлөрүн, аскер пенсионерлерин ошолорду тейлейбиз. Бардык Түштүк региону боюнча баары оору боюнча, пенсияга чыгыш боюнча, башка жумушка жайгашыш боюнча бардык иштер боюнча ушул бизге келип кайрылышат. Ушул жердеги негизги бөлүктөрдүн бири кабыл алуу бөлүмү. Бардык солдаттардан тартып генералга чейин бардыгы ушул жерге келип, ушул жерден бардык документация, жаткыруу, чыгаруу, дарылоону пландаштыруу баары ушул жерден өткөрүлөт. Мен келип иштегениме 15 жыл болду. 15 жыл келгенде ушул кабыл алуу бөлүмүнүн начальниги болуп келгем. Ошол боюнча ошо 15 жылдан бери ушул бөлүмдү мен жетектейм. Ошол жаш офицерлерди окутуу жакшы болуп атат бизде. Негизинен Киров атындагы военно-медицинский академия бар Ленинградтан. Ошол жерден окуп келип атышат. Мына ушул аскер госпиталынын хирургия бөлүмүнүн улуу мээрбан айымы болуп кызмат аткарып жаткан Гүлбара Матиева 1984 жылдан бери ушул кесипти аркылап келет. Жумушта эмес, жумуштан кийин үйдө жатып да бейтаптардын ден соолугун тилейм дейт айым. Мен 82-жылы ушу Бишкектеги Фрунзеда медицина окуу жайын бүткөм, ушу медсестралыгын ушу бүтүп келе ушу жерге иштегем, ушу жерде ар бир баланын мына жерде мисалы 15 солдат больной жаса 15 характер бар. Биз мында медиктерде ар бир психолог болуп бүткөнбүз. Тем более мен азыр армияда анада бунун частары иштеп психолог болуп бүткөнбүз. Ар бир больнойдун, ар бир келген адамды солдаттардын мамилесине карап туруп мамиле кылабыз. Карайбыз, настроениясы жакшыбы деп. Жакшы болсо жакшы мамиле кылып, мындай эме кылабыз да, көңүлүн көтөрөбүз, мындай кылабыз. Мен даже кеч күнү операция болуп кетип, кыздарга да өткөзүп беребиз. Ошондо звонить этип турам, постоянно эмне болду, температурасы кандай деп. Эртең менен бизде 8-де болсо мен 7:30 келип, сарылап келип, бул кандай, бул бала жакшыбы, тигиндеби деп. Болсо мына жерде кыздар чогултуп, тамак, после операция бульондорду беребиз, мындай кылабыз. Мен дагы өзүмдүн ушу деген кыздарым мен дагы айтам, барына өзүңөр да жакшы мамиле кылгыла, да силердин балдарыңар баары эле жакшы мамиле кылышат, жакшы ич. Обязательно ар бир больной үчүн биз беспокоить этебиз, ар бир больной үчүн биз эметебиз. Түнү үйгө барганда ойлойм эмне болду экен деп, обязательно 2-3 жолу звонить этем, дежур медсестра кандай, кара, тиги дежур врач чыкыр, мындай кыл. Болсо мындай ысык чай кылып бер, тигиндей деп постоянно ушуларды контроль кылып ушундай эметебиз. Ал эми аскер дарыгерлеринин айтымында бейтаптарга дарылоодон да биринчи орунда көңүл буруу турат. Алардын көңүлүн көтөрүү, жакшы сөздөрдү айтуу бул ар бир дарыгердин жүрөгүнөн чыккан жылуу сөздөр да оорулууну айыктырат дешет. Дарыгерлер аткарган кызматтары боюнча ар бир жумада жалпы жыйында госпиталдын башчысына баяндама берип турушат. Жана ар күнү эртең менен бейтаптардын абалын текшерүү, көзөмөлгө алуу каралат. Аскер дарыгерлери ар жыл сайын атайын окутуу курстарынан өтүп турушат. Ошондой эле тажрыйба алуу максатында чет өлкөлөргө барып окуп, өз кесиптик билимдерин жогорулатууга да шарттар түзүлгөн. Мындай алгылыктуу иш-чаралар менен биздин аскер медицина кызматкерлеринин кызматында жалаң гана ийгиликтер жаралат деген ишенич менен өмүр сакчыларын кесиптик байрамдары менен кызуу куттуктамакчыбыз. Урматтуу өмүр сакчылары, аткарып жаткан ак кызматыңыздарды жакшылыктар коштосун. Бар болуңуздар демекчибиз.